Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта биз Scratch программасынын жардамы менен жөнөкөй оюн түзгөнгө аракет кылабыз. Эң биринчи эле бул жерде эң негизги спрайт мышыкты биз жоготуп алышыбыз керек, себеби бизге мышыктын бул оюнду түзүүдө кереги жок. Ал үчүн мышыкты белгилеп туруп эле мына бул жердеги корзинанын сүрөтү көрүнүп турган удалить белгисин басабыз. Мына биздин мышыгыбыз жоголуп кетти. Эми бул жердеги выбрать спрайт деген жерге келебиз. Биз мурунку сабакта Scratch программасы менен таанышканбыз. Ошол үчүн биз тааныштырбайбыз дагы, бул жерде эң негизги эле оюнду түзүүгө өтөбүз. Выбрать спрайт деген жерге келип, бизге керектүү персонаждарды тандап алабыз. Бизге бул жерден 3 персонаж керек. Бизге бул жерден бул кызды тандап алалы. Ошондой эле бизге дагы керек дракон керек. Бул драконду тандайлы. Жана ошондой эле космический бизге корабль керек. Кыз ошо космический корабльга түшүп, учуп кетиш керек. Ылдый жагынан карап көрөлү. Бар экен. Корабльди тандап алдык. Бул жерде космический корабль оң жагында, кыз сол жагында. Ал эми экөөнүн ошо кыз космический корабльга түшүп кеткенине тоскоолдук болуп турган тоскоолдук бул динозавр болот. Бул өйдө ылдый учуп, кызга корабльге өтүүгө тоскоолдук кылат. Эң биринчи эле биз биринчи персонаж кызды кичине кичирейтип алабыз, себеби кыз кичине чоңураак болуп атат. Размер деген жерге келип эле өзүбүз каалагандай кичирейтип алсак болот. Бул жерге биз код түзүүчү талабыз. Ошон үчүн кыздын биринчи персонажды белгилеп алып, андан кийин эле события дегенге келебиз дагы, когда нажать дегенди басабыз. Бул иштей этет. Желекти баскандай биздин персонажыбыз түзүлгөн код боюнча иштеш керек. Когда нажать дегенди бастык, андан управленияга келип, повторять всегда. Бул жерде биздин кызыбыз, биринчи персонажыбыз оңго солго жылыш керек. Андан кийин если деген блок схеманы алып келебиз бул жерге. Биз клавиатурадагы оңго солго жылуучу стрелканын жардамы менен оңго солго стрелканы басканда биздин персонажыбыз жылыш керек. Если дегенди алып келебиз дагы. Андан кийин бул жердеги сенсорга келебиз дагы. Клавиша пробел нажата деген кодду блок схеманы алып келебиз бул жерге. Бул жерде пробел дегендин ордуна бул жерде стрелка вправо дегенди басабыз. Мына биздин бул жерге дагы движенияга келип, идти 10 шагов деген блок схеманы алып келебиз. Эми иштетип көрөлү. Биздин персонажыбыз жылды. Бирок солго жылуучу стрелканы басканда биздики жылган жок. Демек, бизге солго жылыш үчүн да код түзүшүбүз керек. Если клавиша стрелка вправо нажата, то идти 10 шагов дегенде биз дублировать кылып көчүрүп келебиз дагы, ылдый жагына коебуз. Стрелка вправо дегенде эле стрелка влево деп өзгөртүп коебуз. Эми иштетип көрсөк, биздики оңго жылды, бирок солго жылбай атат. Солго жылыш үчүн идти 10 шагов деген жерде 10ду -10 кылабыз. Биздин персонажыбыз мына солго жылып калды. Андан кийин бул жердеги экинчи персонажыбыз драконубуз корабльге түшүүгө тоскоолдук кылып, өйдө ылдый учуп туруш керек. Экинчи персонажды дагы белгилейбиз дагы эле событияга келип, когда нажатаны басабыз. Управленияга келебиз дагы, повторять всегда дегенди басабыз. Анан бул жерден биз движенияга келип, бул жердеги плыть секунду в точку дегенди алып келебиз. Бул жерде X, Y координата боюнча жылып жатат. Биздин экинчи персонажыбыз динозавр. Динозаврдын азыркы учурдагы
жайгашкан орду мына -1 -122. Эми динозаврдын экинчи жайгашкан орду плыть в 1 секунду в точку x-6 плюс 121. Мына үст жакка кетти. Иштетип көрөлү. Мына биздин динозаврыбыз өйдө ылдый учуп баштады. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Биздин динозавр кызга тоскоолдук кылыш керек. Кыз эгерде өтүп баратканда динозаврга тийип калса, жоголуп кетиш керек, дагы баштапкы абалына келип калыш керек. Ал үчүн дагы эле биринчи персонажды белгилеп алабыз дагы. Событияга келебиз. Когда нажат дегенди басабыз. Управленияга келебиз. Повторять всегда. Если блок схемасын алып келебиз. Андан кийин биз движенияга келип, бул жердеги касается указатель мыши дегенде алып келебиз. Сенсордон. Бул жерден биз динозаврды белгилейбиз. Ар бир спрайттын өзүнүн аты бар. Мына кыздын аты динозавр, ракета деп турат. Эгерде биздин бул биринчи персонаж драконго тийген кезде ал жоголуп кетиш керек. Спрятаться деген бул схеманы бияка алып келип коебуз. Ошондой эле бул кыз жоголуп кетүү менен баштапкы абалына келип калыш керек кайра. Баштапкы абалына алып келүү үчүн дагы эле управление событияга келип, когда нажат алып келебиз. Управленияга келип, бул жердеги внешний виддеги показаться деген кнопканы алып келебиз. Мына показаться. Кыз кайра көрүнүш керек. Бул желекти баскандан кийин кыз көрүнүш керек. Андан сырткары кайра кыз өзүнүн баштапкы абалына келип калыш керек. Баштапкы абалына алып келип движенияга келип, бул жердеги перейти в x-y координатага коебуз. Келдик, эми иштетип көрөбүз. Биздин кызыбыз жоголуп кетти. Кайра бир басканда мына кайра пайда болуп калды баштапкы абалына. Ал эми буга тийбей кетүү үчүн биз корабльге жеттик. Эми корабльге жеткенде бул жерден кайра бул кыз ура, мен үйүмө кеттим деп сүйүнүчтүү айтыш керек. Ал үчүн биз кайра биринчи персонажды белгилеп, бул жердеги если касается динозавр деген жерде эле кайра копировать этип алабыз. Копировать, дублировать ылдый жагына коебуз. Бул жерден динозаврга эмес, эгерде кыз динозаврдан өтүп ракетага тийсе, анда бул жерден ал
спирататса эмес бул жерден. Ал сүйүнүчтүү кабарды айтыш керек. Ура, мен үйүмө кетем деген сыяктуу. Бул жерден говорить дегенди алып келебиз. Бул жерде привет эмес, ура, мен үйүмө кетем деген сүйүнүчтүү кабарды айтыш керек. Эми биздин түзчү коддорубуз баары жазылып бүттү. Эми иштетип көрөбүз. Биз драконго тийип калдык. Ура, мен үйүмө кетем деп кыз эми ракета менен үйүнө учуп кетет. Ушуну менен биздин кыска оюнубуз жасалып бүттү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты сак саламатта туруңуздар.